Кече Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Азамат Ногойбаевдин жанагы жашы жетелек секелек кыздар өз каалоосу менен барууда ушундай ыплас иштерге деп айтканы коомчулукта талкуу жаратып анын кетүүсүн да талап кылышты. Сиздин пикириңизде кандай? Жетекчи ушундай сөздү айтышы керек беле, мындан кийин атка кетиш керекпи? Бул эми Ички иштер министрлигинин алдында атайын жумушчу топ комиссия түзүлүптүр. Ошолор изилдеп чыккандан кийин белгилүү болот го. Бирок негизи эле шаардын коопсуздугун караган, ушул шаардын бүт коопсуздугуна жооп берген укук коргоо органынын жетекчисинин мындай сөзү бултур эмес. Мен ал берген интервьюсун көрдүм. Жалпы эле эми бир эле эпизод боюнча жалпы ошонун айынан болуп атат деп күнөөлөп андай бергени жалпы биздин журтка бул туура эмес. Анткени бул мындай зордук зомбулук өзүнүн ыктыяры менен дагы эмес дагы көп болуп атпайбы? Канчалык мында ар бир жаңылыкта эле биз зордук зомбулукту жаш өспүрүмдөргө, өспүрүм кыздарга, анын аркасында мына өлүм менен аяктаганына чейин көрүп атабыз. Мен ойлойм бул анын мындай ошол иш башкармалыкта иштеп жатып анын берген интервьюсу бул жалпы журт үчүн кылганы бул туура эмес. Андан сырткары эми бул боюнча өздөрүнүн текшерүү иштери жүрүп атыптыр. Эми кандай чечим чыгарат баарын өздөрүнүн бул совестине да. Менин оюм бул өзүнүн оюн кичине туура эмес билдирип алды го деп ойлойм. Эми андай ой менен деле баягы күнөөнү ушундай биздин өсүп келе жаткан жаштарга айтайын дебесе керек. Кичине сөзүнөн жаңылып алды. Эми ал кичине нерсе үчүн бир кызматтан кетирип, же бир чоң жазалаган бул туура эмес деп ойлойм. Иштеп аткан жумушун толук ыйгарымдуу аткара берген туура деп эсептейм. Чын айтайын, мен ал жөнүндө уккан жок. Мен шайлоочулар менен мына кече эле келдим. Чын айтайын, убактым болбоду. Анан чын айтканда көп деле интернетте эме кыла бербейм мен. Кирип карап түшүндүрмө берсеңиз, ал кандай болгонун мен толук маалымат жок да менде. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Ногойбаев түз эфирде онлайн түз эфир кылып атып, ошол жерде кылмыштуулуктун саны өскөндүгү, зордук зомбулуктун саны өскөнүнө жаш кыздар кээде өздөрү дагы күнөөлүү дегендей билдирүү таратып койду да. Өздөрүнүн каалоосу менен жыныстык катнашка барышат, анан кылмыштуулук ошонун айынан да болуп калат деген билдирүү таратты эле. Буга коомчулук нааразы болду да. Жашы жетелектер алар эч нерсени түшүнбөйт. Даже өзүнүн каалоосу менен барган учурда дагы жашы жеткен кылмышкер ал ишке барбаш керек деген ой пикирлерди мыйзамда ошондой жазылган деп айтышты да. Анан укук коргоо органды жетектеп туруп ушундай билдирүү таратканы ишеним жаратпайт, ал отставкага кетсин деп атышат. Эми конечно ал туура эмес, бул туура эмес. Себеби кандай гана өз каалоосу менен болобу, бабашка болобу, бул мыйзам бузуу болуп эсептелет. Ал адашкандыр, менен балким мен азыр видеосун көргөн жокмун, же ошондо менде толук маалымат жок, бирок бул туура эмес. Бул туура эмес. Анан бир гана нерсе, мисалы, возможно, ушуну ал айткандыр, мүмкүн дейм да, мүмкүн менде бир ой пайда болду. Мисалы, көптөгөн биздин кыздарыбыз дагы азыр чересчур эле мындай ачык кийинип алган. Мен буга каршымын, бул туура эмес. Эркек анан кийингендерин көрүп атасыздар. Мына азыр жаз келди. Көчөгө чыксаңыздар, эми бардыгы дебейбиз, ыймандуу соонун кыздарыбыз бар. Соонун кийинген, жабык эле кийинген, сулуулугу көрүнүп эле турат. Жок, ушул минисин кийиш керек. Бүт бар жогу көрүнүш керек. Мен буга каршымын. Андай болбош керек. Биздин ата бабабызда, биздин энелерибиз, кыздарыбыз, биздин эжекелерибиз андай кийинишке эмес. Буга мен каршымын. Ушул айтканы үчүн ошондо Ногойбаев отставкага кетиши керекпи? Мен азыр мындай деп точно айта албайм. Себеби депутатмын деп эле айтсам туура эмес болуп калат. Мен толук изилдеп көрмөйүнчө муну тийиштүү органдар изилдесин. Туура айттыбы, туура эмес айттыбы, адаштыбы, анан ошого карап туруп бир айтыш керек. Анан мен депутатмын деп эле бул иштен кетсин деген бул туура эмес. Кыргызды көнүп калганбыз да, жаңылбаган адам болбойт. Баардыгыбыз жаңылабыз. Алладан башкабыз баардыгыбыз жаңылабыз. Анан бир аз жаңылса эле кетсин деп чыккан, биз көнүп калганбыз. Мен буга каршымын. Муну иликтеп чыксын. Тийиштүү службалар бар, органдар бар. Алар иликтеп чыксын. Канчалык деңгээлде бул мыйзамсыз сүйлөдү,
чында эле ниети ошондойбы же жаңылдыбы, ошого карап туруп анан чечим чыгарыш керек. Анан кетсин десе эле кеттитсин дей берген мен буга каршы. Бул боюнча мындай кандай десем комментарий деле бере албайм. Эми ал киши кечирим сурады го. Ошол кишине туура эмес айтып алыптырмын деп. Эми ар кандай жагдай болушу мүмкүн. Бирок мен ойлойм, ушул азыр зордукта көп болуп атпайбы? Маалыматты ачсаң эле ар бир күнүн бирисинде 13 жаштагы кызды зорлуктап кетти, 9 жашта. Ошолорго биз катуу чара көрүшүбүз керек. Эми ал жерде дагы азыр ошол маселе боюнча дагы биз иш алып барып атабыз, мыйзам боюнча. Эми Ногойбаев айтканы үчүн отставкага кетиши керекпи? Мен эми ал жөнүндө айта албайм, кетиш керекпи, кетиш керек эмеспи деп. Мен мындай карасам, өз эле мына ГУВД Бишкек боюнча эле иш жакшы эле алып барып атат. Мына кылмышкерлерди таап атат убагында. Ал эми ар ким ар кандай болуп калышы мүмкүн да, жаңылып калышы мүмкүн. Ошондуктан эми ал кишини сразу эле кет деген туура эмес го деп ойлойм да. Мен жеке мен азыр сизден угуп атам, мен өзүм көрө элек экем. Бирок ойлонуп мен биринчи көрөйүн видеонун, айткан сөзүн. Кандай негизде айтты, кандай багытта айтты, ошого карап жооп берейин.